Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды. 31 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка келген жогорку кеңештин экс-депутаты мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кармалды. Бул тууралуу 31 майда Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен билдирди. Ал суракка Кумтөр иши боюнча чакырылган. Быйыл февралда түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров канадалык компания менен жең ичинен сүйлөшүү жүргүзгөн. Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы шарттарды макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилерин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөргөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кеніне байланыштуу кылмыш иштеринде аталган атка минерлер суракка чакырыларын билдирген. 14 майда жогорку кеңеш өлкөдөгү эң чоң алтын кенди казган Кумтөр Голд компанияга сырттан башкаруу киргизген. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн канадалык Centera Gold компаниясын мамлекетке 261 миллиард 719 миллион 674 миң сом кенемти төлөп берүүгө милдеттендирген. Centera Gold мындай доону таптакыр негизсиз деп баалап, ал эми парламент кабыл алган мыйзам 2009 жылдагы макулдашууга карама каршы келерин билдирген. Өмүрбек Бабанов быйыл мартта бюджетти колдоо боюнча депозиттик эсепке 100 миллион сом которуп берген. Ошол эле учурда ага мурдагы бийликтердин тушунда козголор иштер боюнча жүрүп жаткан териштирүүлөр токтотулган. Бабановго каршы иштерди тергеген УКМК Бабановдун жана анын туугандардын мамлекетке да ишканалар менен жарандарга да тийгизген зыян тууралуу фактылар жок болгондуктан иш жабылганын кабарлаган. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин. Рахмондун Багнизат империясына каршы чыккан Ташиевдин өжөрлүгү кармады. Баткендеги тажиктер менен болгон чек-арадагы окуя алардын кара мүртөз баскынчылыгы тарыхта беттерине чийилген чиркөө бойдон калат. Бирок согуш аяктады деп ойлошубуз керек. Ал уланууда тек гана башка форматта. Бул согуштун бирден бир себеби тажиктердин аталыгы Имануэль. Имомали Рахмондун үй бүлөсү көзөмөлдөгөн ири банги трафиги деген сөздөр айтылып, анын банги империясынын ашкерлигин тасмага чейин тараган. Чын-чынына келгенде ошол империянын жолун бууп, ажыдардын куйругун басам деп УКМК башчысы Камчыбек Ташиев наркобарондорго жек көрүндү болуп, өз элин түшүнбөстүгүнө туш болуп отурат. Ташиевдин жүгү оор, жоопкерчилиги чоң, бирок ошентсе дагы көк чалдыгын кайда катабыз, өжөрлүгүн, тайманбастыгын кантип койдурабыз? Эч качан анте албайбыз. Анткени дал ушул мүнөздүн сапаттары менен бул ири мафияга туруштук берсе болот. Өткөндө бир дүң дебедиби, 20 миллион долларды түзгөн 440 килограмм ашык героин Багнизатты кармалды деп УКМК тарабынан. Бул героин борбордук Азия аймактары аркылуу жакынкы чыгыш Европа өлкөлөрүнө Багнизат ташып жүргөн эл аралык банги каналына тиешелүү деп айтылган эле. Көрсө бул дал ошол Имомалига тиешелүү героин экен. Кыргызстандын эгемендүүлүк жылдарында укук коргоо органдарынын практикасында да биринчи жолу ушундай ири масштабдагы банги каналынын ишине бөгөт коюлуп, рекорддук көлөмдөгү героин түрүндөгү банги заты колго түшүрүлгөн. Албетте, УКМКнын катардагы кызматкерлеринин эмгеги чоң. Ошол эле маалда жетекчиси Ташиевдин тайманбастыгы дагы чоң мааниге ээ. Суу жүрөк бирок болсо дагы деле Рахмондон жана мафиянын ана башчыларынан коркуп отура бермек беле. Маалымат булактар Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Чек-ара жаңжалында Адахан Мадумаров тажиктердин кызыкчылыгын коргогонбу? Баткен облусунун Көкташ айылынын тургуну Садыр Жапаровго тажиктердин кызыкчылыгын коргогон Адахан Мадумаров жоопко тартылсын деп катуу талап койду. Бул тууралуу видеону Ханбике Таировна Асанова аттуу Facebook колдонуучусу жарыялаган. Биздин Көкташ айылы өтө жабыркап кетти. Бир жагы Лейлек менен Бишкектеги көпүрө айыл экен. Тажиктер ушул жак менен өтүүгө кызыктар болчу. Эң биринчи биздин жерди тополоңду баштаган бул Адахан Мадумаров болгон. 275 метр жерди Мадумаров кол коюп койгон. Ошондон бери тажиктер бизге үстөмдүк кыла баштады. Бир нерсе болсо эле жолду тосуп салышат. Керек болсо ооруканага дагы бара албай калабыз. Мына жакында окко учкан балдарыбыз ооруканага жетпей жолдон кансырап каза болушту. Мадумаров тажиктердин кызыкчылыгын коргогон үчүн жоопко тартылышы керек. Карапайым эл биз талап кылабыз дейт жергиликтүү тургун. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Депутат Төрөбай Зулпкаров кармалды. Бүгүн 31 майда УКМКдагы сурактан кийин жогорку кеңештин депутаты экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы Асылбек Жээнбеков 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Маалыматка караганда депутат Төрөбай Зулпкаров да кармалган. Ага мыйзамсыз баюу беренеси боюнча айып тагылган. Ал эми Асылбек Жээнбеков Кумтөр иши боюнча кармалган. УКМК бул боюнча расмий маалымат тарата элек. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин.
Жогорку кеңештин депутатынын аткезчилик жолундагы муңай бизнеси Next TV каналынын башкы редактору Кубатбек Айбашев дагы ошол аткезчилик жолундагы муңай бизнестин схемаларын үңүлүп көрүп, арасынан депутат Мырза Акулу Бердиевге таандык Осман Oil компаниясын кененирээк ачканга аракет кылган. Парламенттин депутаты Акулу Бердиевге таандык Север Югол компаниясынын Кыргызстан боюнча Осман Oil деп аталган 80дей муңай бекеттери бар. Алардын киришелүүлөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы Арка, Достук, Жаштык, Борбордук, Бешкент, Кулунду, Интернационал жана Кайрагач айылдарында жайгашкан. Бул материалда ошол 80дин ичинен аткезчилик жолуна жайгашкан Осман Oil 5 деп аталган бир гана муңай бекеттин соода жүгүртүүсүнүн масштабын эсептеп көрдүк. Ал муңай бекеттери аркылуу депутаттын компаниясы жылына 10 000 деген тонна күйүүчү май сатат. Алардын дээрлик 95% Тажикстанга чыгып кетет. Булак Назар News. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду Россияга болгон сапарында Атамбаевди чыгаруу боюнча кептер болгонун уктук. 15 күн самоизоляцияда олтуруп, 15 мүнөт Путинин буйругун угуп, кучакташып ляппай шеф деп келиптир. Эми менден до концаларга суроо. Кече эле Путин Рахмонго жардам берди. Ай балтабызды ала жүрөлү деп намыстанып жаткандар, эми намыстанбай Атамбаев дарыланышы керек деп чыгасыңарбы түрмөдөн. Силер түшкө чейин бирди, түштөн кийин бирди сүйлөп үйрөнүп калгансыңар да, чынбы дейт Орозайым Нарматова өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Жалпы жарандык паспортту кыска мөөнөттө алса болот, баасы убактысы. Жалпы жарандык паспорт алуу үчүн документтерди толтуруу, биометрикалык маалыматтарды тапшыруу калкты тейлеген ар бир борбордо жүргүзүлө баштады. Документ 18 күндө даярдаларын айтышты. 31 майдан тарта жарандар чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк берген жалпы жарандык паспортту тез арада жана кыска мөөнөттө алуу үчүн документтерди тапшыра баштады. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Жалпы жарандык паспортту чукуларда 3 саатта 2, 4 жана 8 күндө алса болот. Төмөнкүдө акча төлөнөт. Банктын кызматын кошкондо 8 күн 2300 сом, 4 күн 2665 сом, 2 күн 3010 сом, 3 саат 6475 сом. Атасынын атын, фамилиясын жана улутун өзгөртсө мамлекеттик почтадан улам 100 сомго кымбатыраак болот. 8 күн 2400 сом, 4 күн 2765 сом, 2 күн 3110 сом, 3 саат 6575 сом. Жоголуп кеткен же айрылып калган жалпы жарандык паспортту алмаштыруу банктын кызматы менен мамлекеттик почтаны кошкондо 8 күн 2500 сом, 4 күн 2865, 2 күн 3210, 3 саат 6675 сом. Жаңы муундагы паспорт жарандык авиация боюнча эл аралык стандартка ылайык келет. Документтер толтуруу жана биометрикалык маалыматтарды тапшыруу калкты тейлеген ар бир борбордо жүргүзүлүп жатат. Даярдоо мөөнөтү 18 иш күн, паспорт 10 жылга жарактуу баасы 885 сом. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Бабанов УКМКнын тили менен айтканда кармалдуу же камалдуу Айтур Ташиевди дагы алдап койбойт бекен я. Бабанов дагы кумтур боюнча суракка чакырылды дегенибиз менен камалып, же ичкен кусабы, же дагы элди алдап суудан кургак чыгабы деген маселе бар. Дегенибиз, Бабановдун кызарган жерди үзүп алаарын, ал турсун парламентке келип алгандан кийин партиялаштарын сызга отургузган. Өмүрбек Бабанов да баарынан кызыкчылык жогору турарын аны жакындан билгендер аңыз кеп кылып айтып жүрүшөт. Бабанов жеке кызыкчылык үчүн бүтүндөй Талас элинин ден соолугун, жерин тобукелге салып Атамбаевдин тилин таап, ортомчулук милдетин аткарып, жер үй алтын кенин Орусиянын миллиардери Муса Бажаевга $100 миллион бердирип, Кыргызстанда 1% үлүшү жок калтырууга жетишти. Ошондон бери аны мактагандардан да, андан кооптонгондор да көбүдү. Эми Кумтөр кени боюнча камакка алып, кантип Кыргызстанда жер үйдө үлүшсүз калтырганы боюнча да сурак жүргүзүп, же ичкен кустурса, азыркы бийлик тарыхта алтын тамга менен калмак. Баса, алдаган жагынан алдыга ат салдырбаган Ботик УКМКнын тили менен айтканда кармалдыбы же камалдыбы Айтур Ташиевди дагы алдап койбойт бекен я. Булат Назар News. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров экономика жана финансы министри болуп дайындалат. Бул тууралуу Супер KG порталы өздүк булактарына таянып билдирди. Эске салсак, Акылбек Жапаров мамлекетти Курманбек Бакиев жетектеп турган учурда экономика министри болуп иштеген. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Дастан Шаршеев беттешке чакырган тажик мушкерине беттеш болобу же болбойбу жооп бер. Кыргыз мушкери Дастан Шаршеев тажикстандык мушкер Умет Музафирбековго беттеш качан болорун сурап кайрылды. Кайрылууну Кыргыз мушкери Instagram баракчасын Stories бөлүмүнө жүктөдү. Ассалому алейкум Умет, 3-жума өтүп баратат. Мен сен жоогуңду күтүп жатам. Ачыгын айтчы, беттеш болобу? Жок десең мен түшүнөм, ким гана жаңылышпайт деди Шаршеев. Буга чейин Дастан Шаршеев тажикстандык мушкер беттешке чакырганын айтып, аны менен беттешүүгө даяр экенин билдирген. Булак Супер KG.